Чуңкурчак Арашан багыты бул туризм үчүн маанилүү аймак. Арашан айылынан баштап Чуңкурчак жайлоосуна чейин 22 чакырым жолго асфальт төшөлүп, аймактын инфраструктурасы жакшырат. Бул өзгөрүү менен жергиликтүү тургундарга жана туристтерге жол ыңгайлуу болот. Жол менен кошо болжолдуу 3 чакырым узундуктагы тротуар куруу пландалууда. Бул долбоор ушул жылы толугу менен бүтүрүлүп, жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздайт. Арашан айыл аймагын Арашан айылында бүгүнкү күнү аябагандай көп алгылыктуу жумуштар жасалып жатат. Бул иштерге бизге республикалык бюджеттен да каражаттар бөлүнгөн, өнүктүрүү фонддордон да каражаттар бөлүнгөн. Айта кетсек, мынакей Арашан Чуңкурчак жайлоосуна чейин Арашан Чуңкурчак жолу жаңыдан да жасалып башталды. Подрядчиктердин тарабынан жолдорду кеңейтүү жана асфальт төшөө иштери бүгүнкү күнү жүргүзүлүп жаңыдан башталды. Андан тышкары ушул айылдын ден соолугун камын көрүү максатында таза суу түтүктөрүн алмаштырып атабыз. Андан тышкары ал каражаттар жергиликтүү бюджеттин каражатынын эсебинен болуп атат. Жана ошондой эле Арашан айылынын көчөлөрүнүн бойлорунда ошо жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салып атабыз. Бул жактан бизге алам өнүктүрүү фондунан акча каражаты бөлүнгөн. Анан өздүк салым жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалып жатат бүгүнкү күнү. Арашан айылын таза суу менен камсыз кылган түтүктөр 1970-жылдары салынган. Бүгүнкү күндө кочолуктар көбөйгөндүгүнө байланыштуу таза суу менен камсыз кылуу максатында чоңураак диаметрдеги жаңы түтүктөр орнотулуп жатат. Быйылкы жылы көп жумуштар жасалып атат, былтырдан баштап эле. Бул суу боюнча анткени көп элдер суу таза эмес деп жалобалар болгон. Анан ошону мен ойлоп атам, бул суу трубалар качественный, ошо менен жакшы таза суу кетет. А то бизде мурунку трубалар эскиргенби же мурунку эме менен чыгарылганбы, жарылып, ошол жерден утечка кетип, анан лай суулар аралашып кетчү кээде. Анан ошонун баары эми жоюлмак болду. Айылдагы балдар үчүн да жакшы шарт түзүлүүдө. Жаңы заманбап ойноо аянтчалары орнотулуп, кичинекейлердин эс алуусуна ыңгайлуу жерлер көбөйдү. Айыл өкмөтүнө ыраазыбыз. Ушундай балдарга сонун мындай детский эме балдар эмесин жасап берген, ойной турган жерине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо Арашан айылынын Арашан этаждын атынан неберелерибиз аябай ойноп жакшы болуп калды да. Мына шаардагыдай бизге качан келет дечи элек, биздин айылга да келди. Мына шаарда жашагандай эле болуп калдык. Рахмат, ыраазыбыз. Мындан тышкары айылдагы негизги көчөлөрдө жол чырактары орнотулуп, жарыктандыруу иштери жүрүп жатат. Бул өзгөрүүлөрдүн бардыгы Арашан айыл өкмөтүндөгү жашоо сапатын жакшыртууга багытталган. Айдана Камалидин кызы Кудурат Ташмурзаев, УТРК Чүй.